Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман биртугандар. Чубак устаз бул окуяны элге сабак болсун ниетинде өз сабактарынын биринде жалпы жамаатка айтып берген эле. Устаз сабакта ал окуя тууралуу мындай деп сөз баштады. Айылыбызда той болуп калды. Анда мен адашпасам Меккеде 3-чү курста окуп жаткан элем. Тойго артисттен баштап баары келишкен. Арак да коюлган экен. Бардар, кадыр баркка үй бүлө эле. Анан мен барып калдым. Адамдар молдо келиптир. Сөз бергиле, сүйлөп койсун деп мага микрофон узатышты. Мен оозума биринчи болуп, пайгамбарыбыздын арак баардык жамандыктын энеси деген хадиси келиптир. Адамдар бул сөзүмдү жактырышкан жок. Себеби арак ичилип жаткан эле. Анан дагы арактын арам экендиги, коомго тийгизген зыяны тууралуу бир аз сүйлөп, кийин кетип калдым. Арадан көп жылдар өтүп, окууну бүтүп, Меккеден кайтып келдим. Карасам баягы үйдүн дарбазасы култануу, эшигинин алдында чөп өсүп калган экен. Билдим, көптөн бери бул үйдө эч ким жашабай жатканын. Адамдардан сурадым. Булар каяка кетишти? Айтышты. Ошол тойдон кийин эле ажырашып кетишкен. Бала чакасы тарап кеткен. Себеби той күнү баары мас болгондон пайдаланып, той ээсинин аялы менен башка бирөө жатканын күйөөсү көрүп, ошол жерден тополоң болуп, азыр бул үйдө эч ким жашабайт дешти. Кийин борбор калабыз Бишкекке барып калдым. Ошол жакта иштеп жүрүп, баягы той кылган кишини учуратып калдым. Жүдөп калыптыр. Учурашып ал-абал сураштым. Ал киши мындай деди: "Сенин тойдо айткан сөзүң кулагыма жаңыра берет, жаңыра берет. Ошондо тойду токтотуп койсом болмок экен. Аттиң, нафс курусун. Кандай эл суктанган үй бүлө элек. Кыздарыма элдер жуучу түшүп, балдарыма кыздарын бергиси келчү. Азырчы аялым каякта экенин билбейм. Кыздарым, балдарым каякта экенин да билбейм. Ал эмес кыздарым турмушка чыгыптыр. Күйөө балам ким экенин да билбейм" деп жүрөктөгү муңун айтып кыйла олтурду. Мен муну менен эмнени айткым келди? Урматтуу мусулман биртугандар, келгиле. Эгер чындап эле бактылуу болууну кааласак, тойлорубузду араксыз өткөрөлүчү. Көч кандай башталса ошондой уланат дейт. Биз башкаларга үлгү бололучу. Тойлорду ысырап кылбайлычы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөтүп бергендей жол менен жөнөкөй эле той кылалычы. Арам жол менен мактанбай эле коелучу. Баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бири-бирибизди угалычы. Уят болбойлучу. Силерден суранам, дейт маркум устаз Чубак ажы. Бул сөздөр устаз тирүү кезинде жөнөкөй эле сөз катары угулса, эми өткөндөн кийин силерге дагы бир жолу кайрылып, суранып жаткандай түйүлгөн жокпу? Келгиле, эл эмне дейт дегенди таштайлы, жана Кудай эмне дейт дегенди карманалы. Устаз ушунча айтып, бирок биздин кулагыбызга али да кирбеген болсо, анда биздин башыбызга балее келишине аз эле калыптыр. Сүннөт аткарам деп, же эл көзүнө көрүнөм деп турмуш жолуна коюлган биринчи кадамды арам менен баштабайлычы. Жогорудагы окуя баарыңарга сабак болду деген үмүттөбүз. Ал кишинин тагдырына туш болбойлу. Той канчалык ысырапсыз жана адал менен өтсө, жаңыдан баштап жаткан эки жаштын жашоосу ошончолук берекелүү болот. Алла баарыбызга шариятты карманып жашоону насип этсин. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.